12, 13, 14, 15, 16 мартка чейин туруктуу аба ырайы сакталат дагы. Абанын температурасы көтөрүлөт, 20 градуска чейин жылуу болот. Ал эми 17-18 күнү бир аз аба ырайы бузулуп, ала булут каптап, кээ бир тоолорго, тоо этектеринде жамгыр жаайт дагы. Бирок абанын температурасы кескин түрдө түшүү коркунучу жок. Бул аба ырайы эмнени алып келет? Бул коркунуч өзүңүздөргө белгилүү кардын эришине алып келет. Колоттогу карлар эрийт. Ал эми 2,5 метр бийиктикте 20 градус ысыктыкта карлар эрийт, жакынкы мөңгүлөр эрийт дагы. Суу ашууларын алып келет. Суу нугунан чыгуу дарыяларда, селетүүчү каналдарда алып келет. Ошондуктан көпчүлүк биздеги ашууларда ал жакта абанын температурасы катуу жылыбайт. Абанын температурасы 3 градустан 5 градуска чейин гана жылуу болот дагы. Бирок ал жылуулук кар көчкү, түшүүлөр коркунучун көбөйтөт. Ошон үчүн көпчүлүк аймактарда бул Төб ашуу ашуусунда, Ала бел ашуусунда, Өтмөк ашуусунда, ошондой эле Ысык көл областына караштуу Чоң ашуу ашуусунда, Баскоон ашууларында кар көчкү коркунучу сакталып турат.